кандайсыңар туугандар? Денсаулыктарыңар жакшыбы? Экөө кандай? Мен муну деген салып атканда барып сурасам экөө Кытай экен да. Анан ар жакта переводчу бар экен, кыргыз бала келип GP айт бул байке. Интернет жакшы тартат деген. Интернет жакшы тарткан жок. Мунун карантиндин алдында күнү түнү коюшту. Түнү менен мен эртең менен 5-те жумушка кетип барсам коюп аткандан таң калгам. Мен булар кыйын иштеп атышкан го деп. Ушунтер ушуну койгонбу деп атам да. Мисал телевизорго кошуп же интернетке кошсо антенна тартылмакта высоковольтный болуп же антенна сыяктуу болот. Жөн эле турат. Бүт жерин кыдырып келдим калысордон. Бирөө да кошулуп атыр. Чоң койгон жок да күнү түнү менен коюшту да. Булар түнү менен тынбай жанталашып коюшкан. Ошондон көрүп атам мен деле, блин, кандай бул ооруп атат элдин баары эле. Анан өзүңөр деле ойлосоңор, кандайча бул биринчи валына, экинчи валына эмне тиги коронавирус айтып аттырбы тиги президент же тиги министр здравоохранения айтып аттырбы экинчи валына мен келатам, эми үчүнчү валына күзүндө келем деп. Жөн эле кулакка теп эле оорутуп, элдердин жүрөгүнүн суусун алып атабы деп атам да мен оюм. Туугандар муну таратып койгула, билсин элдин баары зыян экени. Муну талкалаш керек турбайбы? Ушул оорутуп аткан турбайбы вирус? Бул деген антенна недоступный жерге коюп атат да. Мисалы шаардын ичине мен актай карадым. 3 күндөн бери ушуну эметип жүрөм да. Кара-Балтада бар экен мен иштеген жерде. Анан өзүңөрдүн районуңардан карагыла да. Бар бекен, жок бекен. Анан үйгө кабель болуп телевизорго кошулуп турбу же кошулбайбы? Кабель болуп телевизорго кошулат деген мага. Бүт интернеттен келет деген мен такып сурагам муну, чатай сурагам. Анткени менен буга чейин мен эмеден YouTube'дан көргөм талкалап аткан. Тоже сен туура айтып атасың мен. Россиядан талкалап аткан баары. Чыгып ал столбага. А мен ошого деп сурасам, бу байке, ой, кабель тартасыңар, телевизорго кошосуңар деген. Мен кошсо кошмокту эми элестет түнү менен коюп атканын көрдүм да. Намазкананы түнүндө коюп аткан экен. Ошондо эртелек түнгүрчө эмес беле. Эме менен фонарик менен коюп атыштыр. А эртең менен чыгып мен Объезднойго чейин жүрө келем да. Маршрутка жүрбөйт да. Объезднойдон чоң машинада өчүп Кара-Балтага кеттим. Баш жагында таң атпай коюп атыштыр ошону. 7-8 жерге балдар таратып койдурту да, мен ошо баш жагындагыларды көрдүм, бирөө орус экен, бирөө түрк, бирөө кыргыз болчу. Бул жөн коюлган жок, ушундан эле волнаны жиберип эле лишнийларды карыган, орукчалдарды жок кылабыз деген туурабы деп койдум да мен да.